Мектеп жашындагы балдарды 1-класска кабыл алуу мектеп чекит, еду чекит, гов чекит KG маалыматтык системасы аркылуу 2 этапта жүргүзүлөт. Биринчи этап катталган жери боюнча 11 апрелден 27 июнга чейин созулду. Эми экинчи этап учурда жашап жаткан жери боюнча 27 июндан 10 сентябрга чейин уланат. Ушул тапта Бишкекте баласын 1-класска каттоого тургуза албай калган ата-энелер жок эмес. Алардын катарында үй бүлөсү менен Борбор калаага жакында эле көчүп келген Эсенбек Сатыбалдиев да бар. Кызымды 1-класска берейин деп келдим. Биз 1-экинчи жана электрондук каттоого жетишпей калып, өзүбүз Жалал Абад областынын Каракөл шаарынан көчүп келип, эмеге Кызыл Аскерге. Анан ушу 1-экинчи каттоого жетишпей калып, ошол мен кызымды окууга киргизгенге келгем 49-мектепке. Арыз бергенсиз? Арыз бергем, тети билим министрине, ал бул жака жөнөттү да бизди. Ушу жака кайрылгыла, ушу жак силердин немеңерди чечет деди. Ошол себеп менен эле кайрылдым ушу жака. 15 августтан тарта Бишкек шаарындагы Октябрь, Свердлов, 1 май жана Ленин райондорунун билим берүү бөлүмдөрү баласын мектепке онлайн каттай албай калган ата-энелердин арыздарын кабыл алууну баштаган. Жаңы окуу жылы башталарына аз калгандыктан ата-энелерге көмөк көрсөтүү үчүн атайын топ иштеп жатат. Комиссиялык топ аптасына 2 жолу билим берүү бөлүмүнө келип, калтырылган арыздарды жеринде карап чыгат. Биздин 1 май районунда 21 билим берүү мекемеси бар. 660 орунду 2 жаңы мектеп салынууда. 2022-2023 окуу жылына карата электрондук порталга 3390 арыз келип түшкөн. Учурда 19 мектептин 16сында орундардын бардыгы толду. Комиссия ишин баштагандан бери райондун жашоочуларынан 425 арыз келди. Өткөндөгү отурумубузда 117 арыз канааттандырылды. 16сы четке кагылса, 42 арыз боюнча учурда жарандардын жашап жаткан жери аныкталгандан кийин жооп берилет. Кыргызстанда жылына 156 миңден ашык бала мектеп босогосун аттайт. Бүгүнкү күндө электрондук каттоо аркылуу 120 миңден ашык бала 1-класска катталды. Балдардын санын эске алып, быйыл 165 миңден ашык квота берилген. Бир да бала мектепке барбай калбайт. Сөзсүз түрдө ал мектепке кабыл алынат. Жанагы мен айтып кеткен эле микроучастоктор боюнча эле эгер мектептин мүмкүнчүлүгү бар болсо, сөзсүз түрдө алар кабыл алынат. Бүгүнкү күнгө чейин эгер катталбаган болсо. Бүгүнкү күндө статистиканы карасаңыздар, бош орун бар мектептер бар, ошондуктан сөзсүз түрдө кабыл алынат. Балдарын кичи райондорго каттай албай калган ата-энелер райондук билим берүү борборлоруна иш күндөрү кайрыла алышат. Алар арыз менен чогуу паспортун жана баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсүн, ошондой эле жашаган жеринен алынган маалыматты тиркөөсү керек дешет адистер.